Кишине башыбырдын ичине басылат. Нормально Спазмдан кан басымы жакшы жүрөт. Какен Эгембаева Нарын шаарынын тургуну. Ал бул иш-чарага катышуу үчүн 1 ай бою машыгып даярданганын айтат. Ар бир граждан, инсан жарандарыбыз ушу билсин. Арасында бизге окшогон адамдар бар. Биз дагы окугубуз келет, жашагыбыз келет деген баягы багыттагы бир маселелерди чечкени келдик да. На старт, внимание, марш, и мы будем ждать уже вас в городе Каракол до финиша. Биз үчүн бизсиз эчтеке. Мына ушундай уран менен Ысык көлдө майыптуулугу бар жарандардын жөө маршы өтүп жатат. Катышуучулар Чолпон Ата шаарынан Каракол шаарына чейинки 135 чакырым аралыкка жөө жүрүш жасашат. Ага жалпысынан 21 коляскачан жаран катышууда. Биздин катышуучулар 5 областтан келишти. Иш-чараны майыптуулугу бар адамдардын равенство коомдук бирикмеси уюштурган уюмдун жетекчиси Гүлмира Казакунованын айтымында жөө жүрүш коомчулуктагы майыптуулугу бар жарандарга карата калыптанып калган көз карашты жоюу жана тоскоолдуктардан арылтуу максатын көздөйт. Биз майыптуулугу бар адамдар башка эле адамдардай болуп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкубуз керек. Бирок салым кошобуз деген убакта биз ар кандай тоскоолдуктар менен кезигебиз. Бизге болгон мамиле бизди басынтат, коомдо болгон калыптанган көз караштар бизге аябай тоскоолдук кылат да. Ошол боюнча биз маалымат катары, бул жөө жүрүш маалымат катары коомдо болгон калыптанган көз караштарды, стереотип, стигмаларды жоюу. Ошондой уран менен жүрөбүз. Быйыл 7-рет өткөрүлүп жаткан жөө жүрүштө катышуучулар 135 чакырым аралыкты 7 күндө басып өтүшөт. Күнүнө 20-25 чакырым жүрүшөт. Мындагы 21 катышуучу өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген майыптуулугу бар жарандар. 19 августта старт алган иш-чара 24 августта Каракол шаарында жыйынтыкталат. Даярдалып 1 айдай кичине тренировка кылып аракет кылдык. Буюрса жакшы баары. Биздин колдон баары келет. Бардык нерсени кыла алабыз. Ошол нерсенин артында ошол пеше маршка чыгып атабыз. Азамат Ибраимов, Жолдошбек Пайзылдаев, Марал телеканалы, Ысык көл облусу.